Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кайрадан кыргыз тили сабагыбызга кош келипсиңер. Балдар, бүгүн биз силер менен текст менен иштейбиз. Бүгүнкү биздин текстибиз Сары Челек көлү деп аталат. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкүдөй максатты алдыбызга коюп алалы. Биринчи, берилген тексттин мазмунун толук түшүнөбүз. Жаңы сөздөрдүн маанилерин өздөштүрөбүз. Экинчиси, текст боюнча берилген суроолорго жооп берип, ооз-эки тексттин мазмунун айта алабыз. Үчүнчү, сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз, эне тилибизди сүйүп, кадырлоого багыт алабыз балдар. Атыңдан кагылайын, сары челек, батынбайм баа беришке сага ченеп, байыркы бабалардан калган белек, бар бекен берекелүү сендей белек. Береке кереметке келген бөлөп. Келбетиң келишкенден алган тандап, берметиң асыл жерден алма жаңгак. Сарамжал колуң менен алсаң тандап, жемишиң уюлуңан таңгак таңгак. Ар кайган аскаларың булут баскан, арасын аркар кулжа аралашкан, көргөн да, көрбөгөн да өтүп кетер, кумары бир өзүңдөн таркабастан, кумары бир өзүңдөн таркабастан. Мына ушул ырда айтылгандай, биздин Кыргызстан жергебиздеги керемет көлдөрдүн чүрөгү болгон эң кооз, эң бийик жерде жайгашкан керемет көлүбүз Сары Челектин сүрөттөрүнө байкоо салуу менен көл тууралуу толук маалымат алмакчыбыз. Анда балдар, келгиле текстке көңүл буруп көрөлү. Сары Челек көлү. Сары Челек көлү өтө кооз көл жана бийик тоонун башынан орун алган. Ал Кыргыз Республикасынын батышында, Бишкектен 500 километр, ал эми Оштон 300 километр аралыкта Сары Челек коругунда жайгашкан. Ал Чаткал тоо кыркасынын кызыктуу ажайып жайы. Көлдүн узундугу түндүк чыгыштан түштүк батышты карай 7,5 километр. Суусунун аянты 507 гектар. Сары Челек көлү деңиз деңгээлинен 1940 метр бийиктикте жайгашкан. Жайкысын көлдөгү суунун температурасы 19 градустан ашпайт. Ал эми кышкысын 4 градустан 0 градуска чейин өзгөрүп турат. Көлдүн суусун ичкенге болот жана андан Кожо Атага дарыясы агып чыгат. Көлдү курчаган капчыгайлардан ондогон тоо суулары куюлуп турат. Сары Челектин жээктери өтө тик жана салаңдаган аскалар менен курчалган. Жээктен эле дароо тереңдик башталып, кээ бир жерде ал 234 метрге жетет. Тереңдиги боюнча Сары Челек Орто Азияда 3-чү, ал эми Кыргызстанда 2-чи орунда турат. Көлдүн түндүк жээктери кой койгон карагайлар менен пихталардын калың токойуна курчалган. Эгер сиз бул жерге келип калсаңыз, Сибирдин чытырман токойлоруна туш келгендей эле болосуз. Көк мелжиген карагайлар жаркыраган көл суусунда күзгүгө карангандай чагылышып турат. Бул табигый күзгүдөн көлдү курчаган кызыл аскалар менен жашыл ыраң тоолорду да көрүп, сиз өзүнчө эле бир жомоктор дүйнөсүнө туш келгендей болосуз. Көлдүн Сары Челек деген аты ага күзүндө гана жарашат. Бул убакта бак дарактардын жалбырактары сары, кызыл түскө боелуп, көл бал сузган чаканы элестетет. Жылдын
калган бардык мезгилинде көлдөгү суу бир аз жашыл ыран аралаган көк түстө болот. Көлдүн атына бир кооз уламышты байланыштырып жүрүшөт. Ал көл жээгинде арынын уюгун кармаган балчы жөнүндө. Күндөрдүн биринде ал балды челекке куюп жатып, балдын түсү ага ушунчалык жагып калат да, көлдү сары челек деп атап коюптур. Сары челектин тоо капталдарында карагай, арча, жаңгак, көк карагай өсөт. Бийик бөлүгүн шалбаа, нивалдык ландшафттар ээлейт. Көлгө бакма каңылтыр жана андатра кое берилген. Келгин куштар көп. Аймактын кооздугун, табигый шартынын ар түрдүүлүгүн, байлыгын, дүйнөнүн башка жеринде болбогон өсүмдүктөрдүн, айбанаттардын, алардын чарбалык жана илимий жактан баалуулугун эске алып, бул аймактын табиятын мындан ары сактоо үчүн 1959-жылы Сары челек корого биосфера корого уюшулган, туризм өнүккөн. Мына балдар, биз Сары челек көлү тексти менен дагы тааныштык. Бул текстте анча-мынча силерге тааныш эмес жаңы сөздөр дагы кезиктүү болуш керек. Мен ошол силер түшүнбөй турган жаңы сөздөрдү окуп, котормосун түшүндүрүп берейин. Биринчиси тоонун башынан, с вершины горы. Экинчи корук, заповедник, капчыгай, ущелье, чытырман токой, густой лес, көк мелжиген, высокий, высочайший, ыран, цвет, уламыш, легенда, балчы, пчеловод, шалба, лук, каңылтыр, вид рыбы. Эми балдар, бизге текст дагы толугураак түшүнүктүү болуш керек. Алгач өзүбүз ушул текстти ооз-эки айтып, тилибизди жатыктырып, түшүнгөнүбүздү кеңири эркин сүйлөгөнгө аракет кылып көрөбүз. Текстти толук түшүнүп, аны ооз-эки сүйлөп, тилибизди жатыктырган болсок, анда төмөнкү суроолорго жооп беребиз балдар. Биринчи суроо: Сары челек көлү кайсы жерден орун алган? Анын жерин айтсаңар болот, Кыргызстандын кайсыл жеринде, анан бийиктиги тууралуу дагы айтсаңар болот. Мен туура жообун ачайын, силер дагы туура таптыңар болуш керек. Сары челек көлү Кыргызстандын батышынан орун алган. Ал тоонун башында жайгашкан. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коебуз балдар. Мен сүйлөмдү окуйм, ошол жердеги боштуктарга силер сөз койгонго аракет кыласыңар. Жана текстти эстеп, биз бир сыйра кайталаганбыз, ооз-эки дагы сүйлөп көрдүк. Анда бул суроого дагы оңой эле жооп берет болушуңар керек. Тереңдиги боюнча Сары челек Орто Азияда, ал эми Кыргызстанда орунда турат дейт. Ушул жерде канчанчы орунда тура тургандыгын көргөзүп атат да. Бул жерде силер эгер эстеп калган болсоңор, дароо эле ошол орундарын таап айта калат болушуңар керек. Анда эмесе мен туура жообун ачайын. Кыргызстанда тереңдиги боюнча Сары челек Орто Азияда 3-чү, ал эми Кыргызстанда 2-чи орунду ээлейт экен. Андан кийинки суроого жооп берүүгө аракеттенебиз. Көп чекиттин ордуна дейт, тиешелүү сөздөрдү коюп чыгабыз. Мен сүйлөмдү окуйм, жанагы азыркы эле суроолорго окшош экен. Көлдүн түндүк жээктери кой койгон карагайлар менен пихталардын анан курчалган деп турат. Ушул жерде эки сөз жайгашыптыр. Ошону тапканга аракет кылабыз. Эмнелер менен курчалган? Туура таптыңар болуш керек. Бул калың токоюна. Мен сүйлөмдү дагы бир жолу окуйын. Көлдүн түндүк жээктери кой койгон карагайлар менен пихталардын калың токоюна курчалган. Бул жерде калың токою деген
биздин сөз айкашыбыз калып кеткен экен. Андан кийинки сурообуз бул тесттик тапшырма катарында берилиптир. Сары Чилек көлү деңиз деңгээлинен бийиктикте жайгашкан дейт. Бул жерде варианттары турат. Эстеп туруп, ошол кайсы вариант туура экендигин тапсаңар болот. Канча метр бийиктикте жайгашкан Сары Чилек көлү деңиз деңгээлинен? Албетте, Сары Чилек көлү деңиз деңгээлинен 1940 метр бийиктикте жайгашкан. Андан кийинки 4-чү суроого келелик. Бул дагы тесттик тапшырма. Сары Чилек коругу биосфералык корук кайсыл жылы уюшулган? 1960, 1959, 1945 жана 1963 жылдары дейт. Кайсыл жылы ушул Сары Чилек коругу же болбосо биосфералык корук уюшулган? Туура жообун таптыңар болуш керек силер. Бул корук 1959 жылы уюшулган экен балдар. Андан кийинки суроого келе турган болсок, көлгө, башкача айтканда Сары Чилекке бакма, каңылтыр жана андатра кое берилген деген маалымат бул туурабы же калп маалыматпы дейт. Демек, балыктын түрлөрүн айтып атат. Андан башка дагы жаныбар, ошо суунун жээгинде жашаган жаныбар андатра барбы же жокпу дейт Сары Чилекте. Албетте, туура. Анткени бул Сары Чилекке андатра жана балыктын дагы бир каңылтыр деген бакма түрү кое берилген экен балдар. Андан мындай деген сүйлөм турат. Оштон 300 километр аралыкта Сары Чилек коругунда жайгашкан. Ушул сүйлөмгө биз түшүндүрмө мүчөнү кошуп жазат экенбиз. Бул жерде асты сызылган сөз бул Оштон деп турат. Ошол Оштон дегенден кийин биз ошол Оштко дагы кошумча түшүндүрмө кандай сөздү коюп жазсак болот. Биз силер менен түшүндүрмө мүчөлөрдү өткөнбүз балдар. Түшүндүрмө түшүндүрмө баяндоочу, түшүндүрмө аныктоочу, толуктооч жана бышыктоочтор болчу. Мына ушуларды силер эсиңерде болсо кайра толуктап ушул сүйлөмгө түшүндүрмө мүчөнү коюп көрөбүз. Оштон деген сөзгө түшүндүрмө мүчөнү таптыңар болуш керек. Мен туура жообун окуп атам. Оштон Кыргызстандын 2 Борбор шаарынан 300 километр аралыкта Сары Чилек коругунда жайгашкан. Бул жерде сары менен жазылып турат. Кыргызстандын 2 Борбор шаарынан. Оштон кайдан? Оштон анан ошол кайсыл ош экен? Дагы аныктап тактап көргөзгөн сөз бул Кыргызстандын 2 Борбор шаарынан. Кайдан? Бул түшүндүрмө айкындооч мүчөлөрүнүн ичинен түшүндүрмө мүчө экен. Анын ичинен бул түшүндүрмө бышыктооч болуп эсептелинет балдар. Урматтуу балдар, мына ошентип биз кыргыздын керемет жаратылышы кооз, көргөн көздүн көз жоосун алган Сары Чилек көлү тууралуу дагы толук маалымат алдык. Ал боюнча берилген суроолорго дагы жооп берүүгө аракет жасадык. Бул Сары Чилек көлү чындыгында көздү кубанткан, абдан жаратылышы бай, сейрек жан-жаныбарлары менен, өзүнүн сейрек өсүмдүктөрү менен айырмаланган жана корукка алынган жай экендигин силер жакшы түшүндүңөр. Биз ошол ар бир маалыматты алып аткан учурда дагы мынакей Сары Чилек көлүнүн кооздугуна маашыр болуп сүрөттөрү менен күбө болдуңар. Ал жерде өскөн өсүмдүктөрү менен, жаратылышынын кооздугу менен суктанып, арба алып, андан ары дагы тереңирээк түшүнүүгө аракет жасадыңар болуш керек деп ойлойм балдар. Урматтуу балдар, анда биз бүгүнкү тема боюнча үйгө тапшырма алып алалы. Сары Чилек текстин ooз2 сүйлөп бергенге аракет жасайсыңар балдар. Андан сырткары силер дагы Кыргызстандын керемет көлдөрүнүн бири болгон Соң көл тууралуу кыскача маалымат алып, интернет булактарынан маалымат аласыңар дагы аны ушул слайд аркылуу мага презентация жасаганга аракет кылып көргүлө.
колуңардан келишинче ушул жакшынакай кылып кыргыз тилинде жакшы слайд жасап, аны презентациялап сүйлөгөнгө машыгып келебиз балдар. Ушуну менен балдар бүгүнкү сабагыбызды соңуна чыгардык. Сабак бүгүн өзгөчө жана жеткиликтүү, кызыктуу болду деп мен эсептейм. Кийинки сабакка чейин жакшы туруңлар.